аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү, жамааттык медианын эл собол программасында. Ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы жамааттык медиа радиолорунан угуңуз. Саламатсызбы, жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз эл собол программасын көрүп баштадыңыз. Эфирди мен Айгерим Мукатбекова алып баруудамын. Кыргызстанда 25 ноябрдан тарта аялдарга карата зордук зомбулукту алдын алууга жана жоюуга чакырган 16 күндүк акция башталды. Аялдарга жана кыздарга карата зомбулукка каршы 16 күндүк активдүүлүк жыл сайын өткөрүлүүчү Жарандык коом жетектеген эл аралык кампания. Ал 25 ноябрь аялдарга карата зомбулукту жоюунун эл аралык күнүндө башталып, 10 декабрь адам укуктарынын күнүндө аяктайт. Аялдарга карата зордук зомбулук дүйнө жүзү боюнча адам укуктарынын эң кеңири бузулушу экендигин баса белгилейбиз. Бүгүн биздин студияда мейманда Сезим кризистик борбору коомдук бирикмесинин өкүлү, журналист Сүйүн Курманова. Кутман күнүңүз менен студияга кош келдиңиз. Саламатсыңарбы? Алгач ушу зордук зомбулукка туш болгон 2022 жылдын 5 ай ичиндеги эле статистикалар дагы чыкты. Бул сандар учурдагы абалды айткым деле келбей турат. Айтсаңыз, бул көрүнүш токтобой эле тескерисинче күн санап өсүп жатканын себеби эмнеде? Мунун тамыры каякта жатат? Бул эми көпчүлүккө деле белгилүү, социалдык, экономикалык кырдаалга байланыштырышат көпчүлүк учурда. Бирок андан тышкары дагы мына соңку учурда жана адамдардын ортосундагы жеке мамилелеринин өзгөрүшү дагы ушуга мындайча айтканда өбөлгө болуп жатат деп ойлойм. Бул биринчиден, экинчиден ошол жана зордук зомбулук дагы бир маселе болуп атат. Жерде аябай ушул маанилүү деп ойлойм. Жанагы укуктук чаралардын өзгөрүшү, кийинки кезде ошол укук коргоо тарабындагы, укук коргоо органдарындагы реформанын деле таасири болуп атат деп ойлойм. Себеби өзүңүздөргө белгилүү, жана гуманизация деген принципти карманышып, биздин жанагы укук коргоо системасында реформа жүргүзүлдү. Бул биринчиден жанагы бул эми баягы өнүккөн өлкөлөргө мындайча айтканда экономикасы кубаттуу, баягы социалдык маселелери чечилген, бакубат өлкөлөргө тиешелүү ошолорго көбүрөөк ыңгайлуураак модельдерди биздин эмеге системага да алып келгенден кийин биздин реформаланган укук коргоо системасында таптакыр эле башкача кырдаал жаралып калды. Муну укук коргоочулардын өздөрү деле айтып атышат. Мисал үчүн могу сезимдин өндүрүшүндөгү эле укук коргоо процесстеринин жыйынтыктары ушуга көп болуп турат. Көп учурда жанагы үй бүлөлүк зомбулуктан аябай жабыркап, денесине жаракат алып, сабалып, ушунчалык коордолуп, басмырланган учурлардын көпчүлүгү сотко жетпейт. Баягы жараштыруу менен бүткөргөнгө аракет кылышат. Укук коргоо органдарынын өздөрүнүн катышуусу менен жана аксакалдар, соттор деле эми келишимге келгиле деп көп иштерди жаап койгонго аракет кылышат. Бул үй бүлөлүк боло жүргөн нерсе деп. Анан ал сотко жеткен учурда деле бизде азыр ушундай тенденция болуп атат. Көп учурда жанагы жаракаттардын баарын бириктирип келип туруп эле тиги жеңил денеге, жеңил залакка келтирилген деген статьяны коюп туруп эле анын айыбы 20 000 сом штраф, 40 000 сом штраф, болбосо жанагы 40 күндүк кара жумушка чегерүү деген айып менен эметилип калып атат да. Андан ары эмне болуп атат? Ошол айып коюлган күндө деле анан баягы үй бүлөгө барган күйөөсү жанагы айып пулду үй бүлөгө түшкөн, өзүнүн мойнуна түшкөн айып пулду так эле ошол жабыркаган аялдын өзүнө таптырып, өзүнө жумуш жасаттырып, мына сенин айыңан сен арызданган үчүн ушундай болду, ушундай чыгымга
дуушар болдук. Эми ошону өзүң иштеп табышың керек деп андан бетер зомбулук күчөп атат да. Анан биринчиден, экинчиден сот процесстеринде бул эмне менен бүтөөрүн билишет. Например, жанагы зөөкүр, зордуктаган эметкен кишилер деле ошол аяга кандай статья коюларын алдын ала билип эле уже ачык биздин укук коргоочуларга мазактаган, шылдыңдаган мамилелерди кыла башташты да. Эми көп болсо мени мынча сом төлөтөрсүңөр, көп болсо мени тиги 20 күн иштетерсиңер, андан башка колуңардан эмне келет деген мамиле болуп атат да. Бул бир жагынан. Анан экинчи жагынан жанагы баштапкы жана укук коргоо материалдарын жыйнаган учурдан баштап эле бул маселеге жөн эле бир көз жумдуу кайдыгер мамиле болуп атат да. Себеби биздин баарыбыздын аң сезимибизде казан аяк кагышат, эрди катын урушат, эси кеткен болушат деген эми дагы эле отурат да, стереотип. Анан уруштун аягы эмне болуп атат? Уруштун аягы жөнөкөй эле баягы чабийген, тебийген, анан сөгүп жиберген эмес, аябай өтө оор кылмыштарга алып келип атат да. Өзүңүздөргө белгилүү, мына соңку учурда аялдарга карата жасалган кылмыштардын мүнөзү өтө мындайча айтканда өтө агрессивдүү, өтө жана адам өмүрүн алган чекке чейин жеткен мындай адам чыдагыс кылмыштар менен эме ушундай эмелерге алып келип атат да. Бул жанагы ар бир жазасыз калган кылмыш андан да жогору, андан да татаал, андан дагы тажал мындай аракеттерге эме өбөлгө түзөт экен да. Биздин эмебизде муну көрүп атабыз. Биринчи жолу кечирип койгон, экинчи жолу кечирип койгон, үчүнчү жолу уже аягы өлүм менен аяктаган учурлар көп болуп атат тилекке каршы. Сиз айткандай ошо айып бул аларды башка бир жазага тартуунун жеңил жолдору болгондон улам, ошондой эле коргоо ордери дагы коргобогонун ошо жабырлануучулар айтышат. Булар дагы мындай статистикага кирген, кайрылган учурда дейт. Мындан башка мунчукпай койгон, мындай кайрылуулар жасабагандагы адамдардын саны көп деп айтышат. Бул канчалык туура? Албетте ошондой, бул турмушта ошондой. Көпчүлүгү бул деген ошол эле жерден, например, жанагы таяк жеп, кордолуп, сабалып эметкен аялдын үй бүлөсү эле, тууган тушкандар эле, жакындар эле, керек болсо өзүнүн жакын туугандары деле эр деген ошондой. Баягы элүү катын таяк жейт, койлоо катын койрук жейт. Баарыбыз эле ушинтип келгенбиз. Андан эчтеке болуп кетпейт. Сен үйүңдөгү ызы чууну тиги андай мындайды сапырып пешке чыгарба. Сен мыкты болсоң, мыкты аял жаман эркекти оңдоп алат. Ал сенин милдетиң деп кайра ошол эмени кылмышты ошол жерден эле жаап жашырып койгонго мажбур кылышат. Анан дагы бир нерсе, бул жана айылдарда түзүлгөн бир кезде ушундай бир система түзгөнгө болгон аракет болгондо айыл өкмөттөрүнүн алдында ушул үй бүлөдөгү зомбулукка каршы бир мындай бир координациялык бир өзүнчө кеңеш түзгөнгө аракет болгондо бул Дулут деген программа эменин модели болчу да. Анан түзүлгөн, бирок ал өз мындай эмесинде өз деңгээлинде иштеди деп айтканга болбойт. Себеби анын мүчөлөрү деле ушундай көз карашта да өздөрү. Үйдөгү баягы ызы чууну сыртка чыгарганга болбойт. Ушул жерден эле жараштырып коюш керек деп. Себеби алардын көпчүлүгү сабатсыз. Сабатсыз, жөн эле баягы айылдын кадырлуу, мартабалуу, керек болсо колунда бар кишилер деле мындай кадыр барктуу кишилер деле коюп коюшкан да. Ал кишилердин бул маселеге көз карашы кандай экенин андай көп делеги көңүлгө алышкан эмес да. Аксакалдар сотуна келе турган болсок, аксакалдар сотунун көпчүлүгү юридикалык билими жок. Анан аксакалдар соту деле ушул жерден тиги эрди катынды баягы кыргызча какыс-кукус кылып, анан жемелемиш болуп туруп, анан кайра ошо келинди жабыркаган келинди кайра өзүн мындайча айтканда
теске салып туруп анан кайра үйүнө жөнөтүшөт да. Сиз жогоруда бул маселе көпчүлүк учурда социалдык экономикалык абалга байланыштуу деп жатпайсызбы? Анан бир изилдөөлөрдө бул бир гана ошо жакыр жашаган үй бүлөлөрдө эмес, тескерисинче материалдык жактан толук камсыздалган үй бүлөлөрдө деле мындай зордук зомбулуктар болот экени ачыкталган да. Демек бул жакта бир гана социал экономикалык эмес, бир мамилелерде маселе жаткан жокпу? Албетте ошол башында мен дагы айтпадымбы, ошол адамдардын ортосундагы өз ара мамиледе дагы болуп атат негизги нерсе. Андан тышкары могу соңку мезгилде бизде диний көз караштардын таасири чоң болуп атат. Диний көз караштардын баягы ислам дини негизинен алганда өзү гумандуу дин, гумандуу аялга карата такыр башка маселе болсо дагы ал диндин немелерин баарын көз караштарын, диндеги тартиптердин бүт баарын бурмалашып, өз ыңгайлаштырышып, анан ошого жараша таянып алып туруп анан жанагы жөкүрдүктү көрсөткөндөр көп болуп атат. Анын үстүнө биздин молдокейлерибиздин өздөрү дагы сабатсыз, билимсиз, диний билимсиз болуп атат. Мисалы ислам дининде мисалы үчүн момундай жактары бар экен да. Эгерде аялга тиги ачуң келсе, акырын эскерт, 2 жолу эскерт. Эгерде таптакыр эле ачуңду тыя албай калсаң, колуң колтугуңдан өйдө көтөрүлбөсүн деген көрсөтмө бар экен. Муну айтышпайт экен. Анан бул баягы аялдын эмесинде жин шайтан бар, анан шайтанын кагып туруш керек, анан жинин чыгарып туруш керек, анан аялды ушундай ордуна коюш керек. Аял деген эркекти деген кудайындай көрүш керек, анан кудайындай сыйлаш керек, анан көзүн карабаш керек, баардык маселени бүт баарын эркек чечиш керек, анан эркек астыга басыш керек деген эмени эле эметип атышат да азырчы. Анан эркектин айткан дегени деген болуш керек. Аял деген жердеги анын кудайдан кийинки эле кулу, кудайдан кийинки эле кудайы эркек, ал аял өзүн кулдай алып жүрүш керек деген көз карашты таңуулап атышат да. Бирок бул исламда мындай эмес экен. Мына таптакыр исламда аялдын орду деген башкача экен. Биздин чала молдолордун бүт баардын такыр тескесинен трактовать этип атышат да. Анан кээ-бир ушул аалымдар, сабаттуу аалымдар аялдын үй бүлөдөгү, коомдогу ордуна такыр башкача баа беришет экен дагы, такыр башкача түшүндүрүшөт экен. Кээ бир ошо сабаттуу аалымдар айтып атышат, мисалы үчүн кээ бирөөлөр ошо кыздарды окутканга болбойт десе, жана билимдүү сабаттуу аалымдар тескерисинче кыздарды окутканга аябай чоң маани беришет экен. Аялды урганга эч качан ислам жол бербейт экен. Анан бизде ушул мындайча айтканда динди бурмалоо, анан такыр башкача эмеге өтүп алышты да, көз караштарга. Бизде ошо 16 күндүк өнөктүк 98-жылдан бери сезим кризис борбору тарабынан негиз белгиленип келет. Анан бул күндөрү кандай иштер жасалат, буга чейин кандай жетишкендиктер болду? Бул ушундай 16 күндүк акцияны ушу биздин сезим борборунун директору Бүйсара Рыскулова ушу баягы чет өлкөлөрдөгү болгон кеңешмелерде, семинарларга катышып жүрүп, анан ушул биринчилерден болуп ушу Кыргызстанга киргизген адам деп айтсам болот да. Ошол 98-жылы көп болсо бир 30 кишидей чогулуп чыгып, эски аянтка барып, анан тиги ошол кезде раматтылык биздин апабыз Сүйдүм Төлөкова тиги ооз комузун чертип, анан ушундай аялдарга зомбулук болбосун деген пикирибизди билгизип эметкенбиз. Анан ошондон баштап ошо компанияга көңүл буруп, сезим аябай көп акцияларды өткөздүк. Формаларын дагы, ыкмаларын дагы ар кандай кылганга аракет кылдык. Анан ушул боюнча жанагы дүйнөлүк семинарларга, чет өлкөлөрдөгү болгон жыйындарга катышып, анан ошолордун ыкмасын үйрөнгөнгө аракет кылдык. Себеби мындай экен да, бул маалымат болбосо адамдын аң сезимин өзгөрткөнгө мүмкүн эмес экен. Бул эң чоң компанияда
көз караш өзгөрмөйүнчө, стереотиптер өзгөрмөйүнчө, жанагы калып алып калган биздин зыяндуу өзүбүздүн түшүнүктөрүбүз өзгөрмөйүнчө бул үй бүлөлүк зомбулукту, адамда аялдарга карата болгон зомбулукту жоюу дээрлик мүмкүн эмес экен. Анан ушунуга маани берип, анан биз ар кандай формаларды өткөргөнгө аракет кылдык. Чоң жана кайрымдуулук концерттерин уюштурдук. Анан Кара кыз деген спектакльди алып алып, Сида Акматова, Токтобаев, Балыкбаева баш болгон эл артисттерин алып алып туруп, ушу түштүктө 50 градус ысыкта уже 37 калктуу пунктка ушул эмени көрсөттүк, ушул спектакльди. Анан ошондо таасири өтө чоң болду. Бул интерактивный театр дегенди биринчи жолу биз ошол 2002-жылы пайдаландык. Анан калктын кабыл алганы өтө бир кызыктай болду. Мындайча айтканда жар жыгылгандай эле болду деп койсом болот. Себеби баягы биздин азыр көнүмүш болуп калган турмушту алар сахнадан көрүштү да. Сахнадан көрүп, анан кай жерде ак экен, кай жерде кара экен, кай жерде өзгөртүш керек экенин өз көздөрү менен көрүштү да. Өздөрү катышып, өздөрү сүйлөшүп, аябай ушунчалык толкунданып, өтө катуу кабыл алышты. Азыр ошо коркпо, токтот, унчукпай койбо дегендей урандар астында жүрүп атпайбы? Булар демек ошого кабылган адамдар муну айтпай коюшат, коркушат дегенин айнан да, Бул мындай да, үй бүлөлүк зомбулукту жана айтып атпаймынбы, жана үйдөгү эмени жашоорун сыркылып үйдөгү болуп аткан окуяны сыртка чыгарбаш керек деген түшүнүктө кармап келишет да. Үй бүлөлүк зомбулук мына ушунусу жабыктыгы менен коркунучтуу да. Бул жана туюк жара сыяктуу. Ал жара мисалы үчүн аны жаап койгону менен айыгып кетпейт. Ал деген тескерисинче ыпыр-сыпыр менен чогулуп жиналып отуруп, бир кезде анан ушундай жарылат, анан жарылгандан баары жабыркашат да. Үй бүлөлүк зомбулук жөн эле баягы аял менен эркектин ортосундагы маселе эмес. Үй бүлөдө аябай үй бүлө мүчөлөрүнүн баарына карата жасалган зомбулук болушу мүмкүн да. Бул жерден мисалы үчүн жанагы карыларга карата болгон зомбулук, аялдарга карата болгон зомбулук, балдарга карата болгон зомбулук, даже эркектерге карата болгон зомбулук ушундай болуп эметилет да. Анан биздин түшүнүгүбүздө болсо тиги аны мындай ичкертип, таптакыр кичирейтип, жана аял менен эркектин ортосундагы мамилеге эле байлап коюп атабыз да. Бул туура эмес. Себеби үй бүлөдө билинбеген менен жана айтып атпайсыңарбы, жабык ошо жабык формасы өтө коркунучтуу да. Мисалы үчүн үй бүлөдө зомбулук болгон үчүн көп кыздарыбыз ошо үй бүлөлүк зомбулуктан жадап, чарчап, коркуп, жана сыртка качып чыгып кетип атышат. Жана кыздарыбыздын бүт баары тең ошо мен ошо турмушка чыккым келбейт, чыксам дагы ошо мындай биздин айылдыктарга чыккым келбейт деген ушундай түшүнүктө калып калышат да. Себеби бул жана үйдөгү бала кезде үйдөн алган зөөкүрдүктөн, мындайча айтканда жаракаттын кесепети да. Анан бул аялдарга карата зордук зомбулукту 2030-жылга чейин биргелешип токтотобуз деген демилге болуп жатпайбы? Анан буга жетүү азыр мындай канчалык мүмкүн болуп жатат? Токтотулса кандай сонун болмок. Бул эми бул биз эмедин аялдардын эле эмес, жалпы үй бүлөлөрдүн мындайча айтканда ошо жетпеген кыялы болуш керек да. Менин оюмча, мен ушул тармакта бир топ эле жыл иштеп калдым. Анан өзүм журналист катарда мындай баамдаганда биринчиден менимче жанагы биздин мыйзамдарды бекемдеш керек болуп атат. Өзгөртүүлөрдү толуктоолуу киргизип, тез аранын ичинде. Себеби жанагы биздин укук коргоочулардын көпчүлүгү тең эле ушул мындай зомбулукка, үй бүлөдөгү зомбулукка мындай көз жумду мамиле кылып коюп атышат да. Жана биз башында айткан эле эрди катын урушат, эси кеткен болушат деген принциптин алар деле карманышып, жанагындай жеңил станцияларды коюп коюшуп, анан ошо андан аркы улантканга мүмкүнчүлүк болуп атат да. Ушул менин ушул дайыма айтып келаткан сунушум ушул болуп атат. Муреки денеге жеңил заракат келтирген деген эмени бул өткөл болуп атат да. Өткөл нерсе болуп атат. Баардык нерсени ушул баштыкка салып туруп эле бууп түйүп коюп атышат да. Ушуну алыш керек болуп атат менин оюмча да. Себеби кимдир бирөөнүн башынан жарылганы, кимдир бирөөнүн тиги көзүн чыгып кеткени, кимдир бирөөнүн колу сынганы, кимдир бирөөнүн тиги буту сынып 2 ай 3 айлап жатканы, өлүп кала жаздап аркы дүйнөдөн эптеп септеп атып аман калганы деле жеңил жаракат болуп атат. Кайдагы жеңил жаракат болчу?
Бул деген каякта биринчиден физик ден соолугуна зыян келип атат. Бул жеңил жаракат эмес. Ошол жарат менен ал өмүр бою майып болуп калышы мүмкүн. Экинчиден психикасына жаракат кетип атат. Аны чаптасаң дагы, кыйнасаң дагы жанагы сынган көңүлдү эметкенге болбойт. Бул да жеңил жаракат эмес. Андан тышкары жана үй бүлөлүк мамилелери бузулуп калат. Кайра калыбына келтириш кыйын. Бул да жеңил жаракат эмес. Ошон үчүн зөөкүрдүктү токтотуш үчүн зөөкүрдөп эле таанып, ошого жараша баа берип, ошого жараша жазалаш керек. Ошо жазадан коркот. Ошо зөөкүрчү. Экинчи ошо чабаардан мурда, же болбосо тиги суук 40 градус суукта эшикке чыгарып коердон мурда ойлонот. Мен ошон үчүн жаза тартып калбайын деп. Өз башын ойлойт. Тиги жабыркатып аткан адамдын тагдырын ойлобосо да өзүнүн жанын ойлойт да. Мисалы үчүн мен аны Жалаңач бойдон эшикке кууп чыксам эчтеке болбойт. Мага көп болсо ашып кетсе 15 000 сом. Же 15 күн камап коет. Ашып кетсе 15 000 сом төлөйм. Анда мага эчтеке болбойт деген эме жатат да буякта. Бул акыркы эле учурда ошо Каракол шаарындагы болгон балдардын көзүнчө акыркы ошо чыкты го. Бул дагы эле ушундай маселелердин айынан кайра көтөрүлүп, сиз айткандай мыйзам тарабынан бул жерде жеңил жаракат болгон жок, бирок дагы деле ошондой уланып жатат. Негизи ошо Бириккен Улуттар уюмунун системасындагы мындай аялдар, кыздарга карата зордук зомбулуктун буга күрөшүүгө бир күчтөрдү биригүүгө чакырып жатат да. Сиздин оюңузча азыр бизде кайсы күчтөр биригиш керек? Коомчулук бардыгын айтып жатат да, Азыр мындай да, бул силер айтып аткан жана конвенцияга биз эч жак эле биринчилерден болуп калганбыз. Биз дүйнө коомчулугунун алдында милдет алганбыз. Биз өзүбүздүн коомубузда ушуну жоёбуз, токтотобуз, азайтабыз депчи. Бул оңой нерсе эмес. Биздин мамлекет дүйнө коомчулугунун алдында, Бириккен Улуттар уюмунун алдында отчет берип турат. Берип турат. Ошол отчеттордун бүт баардыгын жасалма болбой, эгерде чындык эметкенде анда биздин өлкө аябай мындайча айтканда демократиялуу анан эркиндик бар өлкө катары көрүнбөй калмак да. Эгерде чыныгы статистиканы эметкендечи. Анан эми муну кандай жоош керек болуп атат? Бул жактан маалымат керек болуп атат баардан мурда менимче. Азыр өзүңүздөр байкасаңыздар, мына журналисттердин эмес деле буга кайдыгер да. Кайдыгер мамиле кылышат. Мисалы үчүн бир окуяны жазганда булар жөн эле мындай эле бир баланча жерде түкүнчөнү момтуп уруп сабап анан момундай болуп калды деп туруп ошону менен эки сүйлөм менен бүтүп калып атат. Анын ар жагында тагдыр жок. Эч бир изилдөө, журналисттик изилдөө болгон жок бул боюнчачы. Мен могу кийинки эмеден байкаган жокмун да. Анан жазганда да үстүртөн анан жана милициянын маалыматы болот го, сводка деп коет эмеспи? Ошондон алып туруп эле жазып коюшат да. Буга эч кимдин жанында кейбейт, эч ким баш оорубайт. Себеби бул тема биздин журналисттердин мындайча айтканда анча кызыктуу эмес темасы болуп турат да. Азыр менин кийинки кесиптештерим жаман көрбөсүн, бирок чындык ушундай. Бизде көбүнчө жана саясаттын артынан кубалашып, анан жанагы коммерческий бизнес тарапка бир мындай бир пайда чыкчу, кимдир бирөө менен достошуп алчу, кимдир бирөөгө мындай бир таанышып достошуп алганга мүмкүнчүлүк берчү, анан ушундай бир ар кандай той томашаларга чакырылчу, ар кандай сый эмелерге ээ болчу эме жагдайларды көздөшүп, өздөрүнүн мындайча айтканда теманын баарын ошол жактан эметишип, анан бул маселеге баш ооруткулар келбейт. Себеби бул чындап эле баш оорута турган маселе да. Жан кейите турган. Бир тарабынан бул коомчулуктун дагы кабыл алуусу да кээде андай материалдар дагы чыккан учурлар дагы бар. Бирок сиз айткан материалдардын көрүүчүлөрү, элдин реакциясы ага деген аябай чоң болот да. Сиз айтып аткан изилдөөлөр, кенен жасалган материалдарды кээде коом окубай деле кетиши мүмкүн. Азыр алгоритм ошодой да. Анан чыкпай да калат ал материал кийинкигечи. Билбейм, мен Айгерим, мен бул жерде силер менен эметким келип атат, спорт талашкым келип атат. Себеби мындай да, бизде азыр баягы критерий, баалоо критерийи өзгөрдү да. Бизде жеңил нерсеге жеңил, бардык нерсеге жеңил карап эле, анан лайк топтогон, анан кимдир бирөөнүн ушундай эмеси
ушуга жараша мамиле кылган. Бизде мындай нерсе бар да, жанагы зомбулукка сезимталдык, зөөкүрдүккө сезимталдык. Например, бирөөнүн ошо зомбулуктан жабыркаган адамга кандай кыргызча айтканда боору уруп, ошонун эмесине санасына саналаш болуп, ошонун кызыкчылыгын көздөп, укугун коргогон, жан тарткан, ошон үчүн күйгөн материалдар аз болуп атат да. Мен мисалы үчүн ошону коомчулукка могу бир тагдырды алып чыгып, ошону жиликтеп, себебин ачып, ана күнөөлөрдү жазып, ана момтип бир ачык айкын көрсөткөндө мен көрө элекмин, изилдөөнү көрбөй жатам да. Бул маселеге көңүл бурушубуз керек, себеби бул биздин мамлекеттин түпкүлүүлүгүнө, биримдигине, бекемдигине түстөн түз таасир этет. Себеби аял, бизде биринчиден аялдар жалпы калктын 52% түзөт. Экинчиден бул генофондго байланышкан. Үчүнчүдөн үй бүлөлөр ажырашпаганына байланышкан. Мен билбейм, эгер жаңылышып атпасам, окумуштуулар айтышканда, эгерде ажырашуулардын саны 65%тен өтүп кете турган болсо, бул ошо генофондко коркунуч келтирген жагдайды билметкен. Бизде азыр кийинки учурларда карасаңыз, азыр 2-нин бири ажырашып атат. Муну изилдеп баш ооруткан адам жок, социологдор изилдеген жери жок. Эгерде биздин мамлекетибизде ошондой ажырашкан үй бүлөдөн турса, бул туруктуу эмес үй бүлөлөр болуп атат, ошондо жарым үй бүлөлөр болуп атат. Бул бекем үй бүлө деп айта албайсың. Эгерде ошондой бизге жарты үй бүлөдөн же болсо туруктуу эмес үй бүлөдөн же болсо, баягы орусча айтканда неблагополучный үй бүлөлөрдөн тура турган болсо, мамлекетти бекемдеп кантип айтасың? Мамлекеттин кирпичин түзөт да, бул фундаментин түзөт үй бүлө дегенчи. Мамлекет ошо үй бүлөлөргө таянып турат. Үй бүлөлөрдөн ошентип бирөөнү зөкүрдүк кылып, жабыркатып, бирөөгө өч алганга аракет кылып, үй бүлөлөр талкаланып атса, бул биздин мамлекеттин келечеги үчүн өтө чоң коркунуч да. Ооба, абдан туура белгилеп кеттиңиз. Чындап эле ар бир адам өз үйүндө өзүн эң жок дегенде коопсуз сезиш керек да. Сиз айтып аткан зордук зомбулуктун баары ошо үйүнөн болуп жатса, кимге ишенет дегендей суроо бар да. Эми бул 16 күндүк акция 10 декабрга чейин уланат. Бул аралыкта ар бир жаран кантип буга үнүн кошо алат, кантип салымын кошуп, эмне кылыш керек? Бул 16 күндүк акцияны өткөрүп, анан ушул маселеге көңүл буруп, анан элдин көңүлүн буруш деген идея мындан 4-5 жыл мурун киргизилген да. Анан биздин коомдук уюмдардын көпчүлүгү, мамлекеттик органдардын көпчүлүгү бул ушул кампанияга көңүл буруп, ушул боюнча иш-чараларды уюштурганга милдеттендирилген. Бул аябай жакшы нерсе болгон. Азыр эми эгер ошонун баары тең формалдуу болбосо да, анан менин сезимдин эмесин өндүрүшүн айта турган болсок, сезимде азыр аябай чоң, өтө чоң иштер болуп атат. Бул бир жагы жанагы укуктук коргоо, биздин юристтерибиз абдан мыкты иштеп атышат. Укуктук жактан коргоо, экинчи жактан жанагы психологдордун консультациялары, психологиялык жардамдар. Анан агартуучулук жагдайда болуп атат да. Анан маалымат акциясына карата биз азыр жигердүү жарандар деп бери долбоордун үстүндө иштеп атабыз. Бул USAID-тын программасы. Анан мунун бир бутагы катары биз азыр студенттер менен иштегенге аракет кылдык. Себеби жана мен айтып атпаймынбы, бул жанагы маалымат таратуучу, коомдук пикир жаратуучу журналисттердин өздөрүнө ушул зөөкүрдүк деген эмне экенин, зомбулук кандай экенин, аны менен кандай күрөшүш керек экенин үйрөтпөсөк, ошондой жокерлерди даярдабасак, жакынкы келечекте муну норма катары эле кабыл алып калат болушубуз керек да, аң сезимге киргизипчи. Анан азыр ушул 3 узда биз тренинг өткөрдүк. Зомбулукка дуушар болгон адам жөнүндө жазуунун өзгөчөлүктөрү депчи, маалымат каражаттарында маалымдоонун өзгөчөлүктөрү деп абдан кызыктуу тренинг болду. Ошол тренингдин учурунда мен өзүм үчүн дагы бир жаңылык
болду десем болот. Себеби азыр биздин коомдун түшүнүгүндө бир кызык нерсе бар. Булар айтышат, тиги зомбулук деген болгон эмес бизде деген, татынакайлы үй бүлөлөр болчу, анан сонун эле жашачубуз, анан аялдар деген курманжандат болгон, анан жаңыл мырза болгон, анан аялдар биздин коомдо мындай болгон деген эки жүздүү көз караш бар болчу да. Анан мен ушул боюнча тиги материал даярдап атып туруп, анан чындап эле ушул биз батыштан алып келген нерсеби, жөн нерсени, жок нерсени биз сапырап атабызбы деп ойлоп, ошо материал топтоп атып туруп өтө чоң бир кызык нерсеге дуушар болдум. Бизде айланайын баштан аягына чейин эле ушул маселени көтөрүп козгоп келишиптир, мыкты адамдардын бүт баардык. Анын ичинде мына Айтматовдун чыгармалары башынан аягына чейин ушул маселени айтып тур. Мына гений деген гений болот экен. Анан мен фильмдерин билерин карап отуруп ушунчалык мындайча айтканда аң-таң болдум, буну кандай көрбөй жүргөнбүз, кандай түшүнбөй жүргөнбүз деп. Мынакей биринчи мугалимде жанагы кызды эле кандай гана кылып атышат, Алтынайды. Эмне гана көргөн жок байкуш. Жеңесинен таяк жеген аз келгенсип тиги окубайсың деп сүйрөп, анан ишо күйөөгө берип, анан демеле акмагын чыгарышат, ушундай запка көрөт. Бул зомбулук эмеспи? Бул гендердик дагы, үй бүлөдөгү дагы, аялга карата да болгон зомбулук да. Бул бир жагынан. Экинчиси жанагы эмеде, ак кемеде. Ак кемедеги мындай билинбеген бир героиня бар, каарман бар да. Бул жанагы карыз. Ой, карыз эмес, берки жанагы ким эле? Төрөбөйсүң деп басымга түшпөгөн. Бул сөлөкөтлүү болуп калган аял да. Сөлөкөтлүү болуп калган. Кеби да жок, сөзү да жок, эчтекеси жок. Анан ушул ак кемеде өтө бир чоң нерсе, өтө бир кызык нерсе. Айтматовдун гениалдыгын ушундан билдим. Бул киши мындай эменин артынан айттырыптыр, жанагы үйдө зомбулук болуп аябай ушунчалык жаман нерселер болгондо зилзала болуп жер титрейт да. Жер титиреп, анан ошондон баягы Кудайды ошондо эстешип, Кудай кечир эле кечир, күнөөм болсо кечир, Кудай деп эметип атпайбы. Анан ушул жерден анан жанагы байкуш запкы көргөн жана үй бүлөдөгү зомбулуктун өмүр бою тиги кабыктай болуп катып калган жабырлануучусу айтып атпайбы? Кудайды эмес деп калдыңбы? Сени жер жутсун, сени жер жутсун деп ошентип эмес айтып атпайбы? Муну менен ошол Айтматов айтыптыр да, эгерде биз коомдо ушул аялдарга ушуну токтотпосок, зомбулукту, зөөкүрдүктү койбосок, адам катары мамиле жасабасак, мундой зилзала болот. Жер титиреп, баарыбыз ушундай, баарыбыз кыйрайбыз деген немени көрсөтүптүр да. Бул мен үчүн өтө чоң ачылыш болду. Чоң рахмат сизге. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды. Убактыңызды бөлүп бизге маек бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу көрөрман жана угарман, сиз Жамааттык медиа студиясындагы Эл Собол программасын көрдүңүз. Анда аялдарга карата зордук, зомбулук туурасында сүйлөштүк. Суроолорго Сезим кризистик борбору коомдук бирикмесинин өкүлү, журналист Сүйүн Курманова жооп берди. Эфирди мен Айгерим Кубатбекова алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз. Аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү Жамааттык медианын Эл Собол программасында ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы Жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы Жамааттык медиа радиолорунан угуңуз.